Китеп бул деңиз экен, китепсиз кейиш экен. Ошончо китеп билсең, ошончо жеңиш экен. Убакытты аяйлычы, кыйнабай таяйлычы. Эч десе окуганга экөөбүз жарайлычы. Китепти өбөлүчү, китепке чөгөлүчү. Белегин сурап жүрбай, билимдүү өлөлүчү. Сөз берсек туралычы, сөз баалап угалычы. Келгиле китеп менен келечек куралычы. Урматтуу окуучулар, 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү биздин мектепте чоң майрам катары белгиленип келет. Ошондуктан мен сиздерди 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү менен куттуктайм. Китеп ачып, андагы саптарга көз жүгүртүп окуйбуз. Илим, билим адамга, улутка кут алып келе турган мүлк. Адам жашоосунда ага эзелтең терең баа берип келген. Китеп адамдын чыныгы досу жана окутуучусу, акылдуу кеңешчиси жана ишеничтүү жардамчысы. Кайсыл өнүккөн өлкөнү карабайлы, бардыгы китепканага барып, китеп окуу алардын күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгүдүр. Алар китеп окуу менен эбегейсиз жетишкендиктерге жетишип, кыйынчылыктарды акылдуулук менен чечип, өз өлкөсүнүн экономикасын күчтүү гүлдөтүп, өнүккөн өлкөнү билим алуу менен, китепканалардан китеп окуу менен түптөп жатышпайбы? Бош убактыңыздарды көңүлдүү өткөрүү үчүн онлайн китепканаларды окууну сунуштайм. Китепти ар ким ар кандай максатта окуйт. Китеп менен дос болгон адам албетте өз келечегин туура кура алат деп ойлойм. Дагы бир жолу 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүңүздөр кут болсун. Дайыма китеп менен дос болуңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.